Негизи Excel өзү таблица форматында эле турат, таблица болуп турат. Бирок кээ бир аткарыла турган жумуштарды дагы да тездетүү же болбосо жөнөкөйлөтүү же автоматташтыруу үчүн Excel'де дагы бир таблицаны колдонуунун башкача бир жолу бар. Аны колдонуу үчүн, үйрөнүү үчүн мисалы эске сала кетсек, Excel'де ушинтип тандап, анан копировать, копия башка жерге көчүрөбүз. Андан кийин бул жерде көчүрүүнүн, мисалы бул өткөн биздин баракчада бул горизонталдык форматта турган, биз аны вертикалдык форматта кылып көчүрүп алдык бул жерге. Мисалы бул жылдар дейли же жыл дейли, жыл деген аталыш бердик. Азыр бир таблица болуп көрүнүп атат бизге, бирок эгерде биз буну чыгара турган болсок же бирөөгө жөнөтө турган болсок, же кагазга чыгарсак, бул бир аз түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн. Же бир биз бул жерде кээ бир анализдерди жүргүзүп, же сорттоп, же бир башка бир амалдарды аткара турган болсок, бизге кээ бир кыйын татаалдыктар жаралат. Же бир татаалдыктар жаралбаса да, оңой бир жол менен иштөө үчүн биз бул жерде таблица менен иштесек болот. Биз буну бир таблица кылалы, анын үчүн тандайбыз кайсы маалыматты колдонууну же таблица иретинде өзгөртүүнү кааласак тандап, андан кийин бул жерге вставить бул жерге таблицаны тандайбыз. Таблица за заголовками. Окей дейбиз. Азыр бир таблица болуп калды. Эгерде биз бул түсү өзгөргөндө, ушу бул таблицабыздын үстүнө келип кандайдыр бир уячага басканыбызда, бул жерде работа с таблицами деген дагы бир инструменттердин бөлүгү ачылат. Мисалы биз бул жерге келдик. Мисалы бул жерде биз сортировка дейт, кээ бир маалыматтарды биз көрбөсөк алып койсок болот. Же болбосо бизге азыр биз көрүүнү каалап жатабыз, ошон үчүн биз аны мурдагы иретине калыбына келтирдик. Ушундай эгерде кээ бир маалыматтар бизге ыңгайсыздык жаратып атса, же жолтоо болсо, же андан башка эле аз эле маалымат жетиштүү болуп жатса, биз аны ушинтип жашырып турсак болот. Эми кийин таблица менен, мисалы строка заголовков, бул бизге алып турсак болот. Бирок бизге ал керек, биз ошон үчүн коебуз. Бул аталыштардын тизмеси. Бул аталыштар болгон биринчи катарды алып турсак болот же койсок болот. Строка итогов же болбосо бул жерде эң акырында биз бул жерде баалар гана турат. Эгерде биз кандайдыр бир математикалык амалдарды же биз ушул маалымчалардын суммасын көрүүнү кааласак, анда биз жалпысынан ушундай бул жердеги бүтүн маалыматтардын суммасын көрсөк болот. Же болбосо бул жерде чейдеп атып, же болбосо биринчи катар белгиленип, экинчи катар белгиленбей, үчүнчү катар белгиленип, төртүнчү катар белгиленбей, бешинчи катар белгиленип келип атат. Бирөө белгиленип, бирөө белгиленбей. Биз ошону алып койсок болот. Баарын бирдей түстө. Андан кийин первый биринчи столбецти, то есть биринчи мамычаны ушундай белгилеп, бизде бул өзү кара болгон үчүн, мисалы бул жерде последний столбец, акыркы мамычаны белгилеп алсак болот. Мисалы анткени акыркы мамыча биз үчүн маанилүү болсо, же болбосо кээде суммасын, бүтүн бул жердеги мамычалардын суммасы акыркы да болуп калган үчүн көбүнчө ошон үчүн акыркы жана биринчи деп. Же болбосо биз бул жерде саптардын түстөрүн алып, анын ордуна биз мамычалардын түсүн өзгөртсөк болот. Кийин бул же болбосо биз жерде бул фильтр, бул жерде биз кээ бир маалыматтарды сорттоо же анын кээ бирлерин алуу, бекитүү, жашырууну колдонуп аткан бул фильтрди биз алып турсак болот же койсок болот.
жана ошондой эле а, кийинки бул жерде удалить дубликаты деген бар. Эгерде бир кандайдыр бир кайталанып жаткан маалымат болсо, аны өчүрүп коет. Же мисалы бир жылды адашып эки жолу жазып алсак, мисалы өчүрүп коет. Азыркы биздин учурубузда бул жерде кайталанган маалымат жок болгондуктан жок деп маалымат берип атат. Андан кийинкиси, мисалы бул жерде ставить фрез же болбосо кээ бир маалыматтарды кээ бир жылдары гана керек болот. Мисалы бизде аябай көп маалымат болгон учурда буга керек болот. Мисалы биз стресди жылга коелу, окей дейбиз. Биздин таблицабыз ушундай болуп эле турат. Мисалы бизде бир 30-40 сап маалымат болсо, биз ошонун мисалы 2015 жылын гана көргөнү кааласак, ушундай кылып калган маалыматтарды жашырып, ошол бир эле жылды коюп болот. Бизге азыр стресс керек болбогон учурда ушинтип аны өчүрө алабыз.